Кытайдын энергетика жабдыктарын жасоочу ири өндүрүшүнөн чыккан генераторлор дизель менен иштейт. Кубаттуулугу 120 киловатт. Энергетикадагы эң бышык узак мөөнөттүү үзгүлтүксүз иштөөгө ылайыкташтырылган жана чоң жүктөргө туруштук бере алат. Аба чабалгалары жок болгон аймактарда дагы көчмө энергия булагы катары колдонууга миңдин бири. Чүй электр тармактар ишканасынын базасына келип түшкөн генераторлордун ар бирин энергетика министри көрүп текшерип чыкты. Андан соң Кыргызстан улуттук электр тармагы ишканасына караштуу 8 филиалга бөлүштүрүлүп, Бишкек шаарына жана республиканын ар бир облусундагы электр тармактар ишканаларына өткөрүп берди. Мына өзүңөр көрдүңөр, былтыр мына Орловкада жылуулук өчүп калып, электр энергия менен камсыз кылып muhtaç болдук. Майлуу сууда ушундай muhtaç болду электр энергия. Анткени ага келип, кайра трансформатор коюп, линия тартканга аябай көп убакыт кетип атпайбы? А муну азыр мобильный алып барып коебуз дагы, пока убактылуу электр энергия берип турганга мүмкүнчүлүк болот. Бул эми ар бир областка атайын алдык да, ар бир областной ПЭСке. Суук тушуу электр энергиясын колдонуунун көрсөткүчтөрү жогорулаган сайын эң көп жүктөмдө иш алып баруучу Чүй облустук электр тармактар ишканасындагылар генераторду көздүн карайгиндей сактап колдонобуз дешти. Себеби жогорку чыңалуудагы көмөкчү ордондордо кооптуу кырдаал жаралган кезде кайра калыбына келтирүү иштерин жүргүзүү иштеринде эми генератор жардамга келет. Жакшынакай мощный электродвигатель менен келди, САК бүт бардык жагынан удобствосу бар экен. Бу жерге башка жактандай электр энергия кошуу бар болбой, мунун өзүн иштетип алып пайдалана беребиз. Ушул сыяктуу оборудованиялар жетишсиз болуп атты эле, кээде абдан муктаж болуп калганда авариялык учурларда башка организациялардан дагы алууга туура келип калчу эле. Азыр мына өзүбүзгө келип атат. Булар абдан мощный, жакшы, жаңы оборудованиялар келди. Май айынан баштап 23 тыйынга жогорулаган электр энергияга болгон төлөмдөн түшкөн алгачкы кирешелер көрүнө баштады. Буга чейин 400 миллион сомго энергетика тармагына эң зарыл болгон атайын техникалар сатып алынса, бир ай мурда өлкөгө 250гө чукул трансформатор алынып келинген. Эми кезек генераторлорго жетип, техникалар жалпы жонунан 10 миллион 950 миң сомго сатып алынды. Ар бир Баткенден баштап Бишкек ПЭСке чейин таркатылып берилет. Бунун 1 жылдык гарантиясы бар, обслуживаниясы да бар. Жалпы кубаттуулугу 120 киловатт, активдүү кубаттуулугу. Азыр быйыл байкап атабыз, мына 8 алып атабыз. Бул өздөрүн быйыл байкап көрөбүз, мындай мурда алган эмес. Анан быйыл байкап өзүн жакшы көрсөтсө, мындан кийин да мындай генераторлордун ар бир реске алабыз деген үмүтүбүз бар. Генераторлордун ар бири бир эле учурда 100дөн ашык абонентти узак мөөнөттө электр энергиясы менен камсыздап турууга кубаттуу. Мындай жагдай кайсы бир деңгээлде кыштан ачык жарык чыгууга өбөлгө болот. Генераторлордун бардыгы 1 жылдык кепилдик менен берилди. Ошондо бул аралыкта кандайдыр бир тейлөө сапаты жагынан мүчүлүштүктөр болсо, кытайлык өндүргөн компания өздөрү келишип, бардыгын оңдоп кайра ордуна коюп беришет. Ошол эле учурда жеткирип берүү милдетин дагы моюндарына алышкан. Ошондо ар бир облустун электр тармактар ишканасына жеткирип барып, ошол эле учурда муну кантип иштетүү керектигин ыкмаларын үйрөтүп беришет. Айжан Умолдошова, Азамат Кыдыр Токтоев, Ала Тоо 24.